химия биологиясын тапшырып алам деуге дагы. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун колдоосу менен билим талкуулук брифинг тарабынан ишке ашырылып жаткан Талас облусунун мугалимдерине жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүү боюнча окуу курстары Бакай Ата районунда уланып жатат. Бул окуу Талас шаарында, Талас районунда уже өттү. Бардыңыздар, көп болуңуздар, соц тармактардан жакшы аябай комментарийлер беришип атат, мугалимдер аябай ыраазы болуп атышат. Эми тезирээк келип Бакай Ата районуна жетти. Республикалык тестирлөөнү бир 20 жылга жакындап калыптыр. Мына эжекелер, тажрыйбалуу эжекелер билетпиш. 20 жылдан бери ушу областта ушундай иш-чара болуп атты да, анан бул акылдашып көрүшү. Биз дагы областыбызга өзүбүздүн салымды кошо бөлүмүнө келе жаткан жылы алдыңкы сап башына турайлы деген максат менен ушу иш-чараны өткөрүп атабыз. Сиздерден бир эле нерсе талап кылынат. Ошол убагында кечикпей келип, жакшынакай берилүү менен жакшылап агайлар азыр баягы билимге толгон губкадай болуп тур да. Ошону сыгып алыш керекпиз да, болгон билимдеринчи. Атайын келгенден алысты. 3 күнгө созула турган окутууда мугалимдер жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги бөлүгүн түзгөн математика жана кыргыз тили сабактары боюнча квалификацияларын жогорулатышат. Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Чойбеков көптөгөн жакшы иштерди жазып атат. Буюрса бул билим системасына ушундай колдоо көрсөтүп атканына мен өзүмдүн атыман, ушу мугалимдердин атынан ыраазычылык билдирем. Бул курс биз үчүн аябай пайдалуу болот деп ишенем. Анткени именно ушул ОРТге даярдоо боюнча биз буга чейин мындай курстардан өткөн эмеспиз. Ушундай курс аябай каалап эңсеп келгенбиз. Бакай Ата районундагы окутууларга жалпы район боюнча 20 мектептен келген 40 мугалим жана райондук билим берүү бөлүмүнүн 2 ушунчусу катышууда.